дагы бир кыргыз жаранын турак жайлуу кылдык. Азыр Транскапиталда бүгүн 18-июнь ийгиликтүү аяктап бүтүрдүк. Кардарыбыз жөнүндө айтсам, официальный жумушу бар. Кыргызстандын жараны баштапкы төлөмү жок турак жайга ээ болуп отурат. Кардарыбыз жөнүндө дагы айта кетсем, негизи ипотека боюнча түшүнүгү бар. Кыргызстандан буга чейин 2 ипотека алыптыр, же бир ипотека алган кардар катары Россия менен Кыргызстандын ипотекада кандай айырмачылыктары бар, эмне үчүн Россия аймагында ипотекага турак жай алганын дагы сиздерге түшүндүрүп кетет. Жаныш, куттуктайм. Алган үйүң майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Сезимдериң жөнүндө айтып кетсең. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Сезимдерге чек жок, Аллага шүгүр. Бардыгыңыздарга да үй алам деген инсандарга Алла Таала насип кылган болсун үйдү. Бул жактан айта турган болсок, көшөлөк сыяктуу топтонсоңуздар болот. Кыргызстандан ипотека алдым. Алып экөөнүн айырмачылыктары Кыргызстандан төлөп бүткүчектим. Мага эч кандай доход алып келбеген жок да. Анан бүткөндөн кийин ремонт кылдым, бир канча кетти. Бул жакта деги сразу квартираны койсоңуз болот экен. Сразу жашаганы болгудай үй экен да. Ошо бардыгыңыздарга сунуштайбыз. Чымчыкты да сойсо да кассап сойсун дегендей эле сиздерге терең ыраазычылык. Өзүңүздөр ишиңиздерге так жакшы мыктап турган адистер экенсиздер. Не дейбиз, ким максат кылган болсо ошо үй алам деп. Кайрылыңыздар, ишеничтүү экен, Кудай кааласа үй алып отурабыз. Иштин жүрүшү жөнүндө айтып кетсең, кайсы убакытта кайрылдың? Эмнеден көбүрөөк мындай ойлондо? Официальный жумушуң барбы? Одобренияны көпкө күттүңбү же үй тандоого келгенде күттүңбү? Кайсынысы кыйыныраак болду сага? Мен кайрылганыма 1 ай эле болду. Консультацияга барганча эле документтерди тапшырып, ушул жактан эле кайра мындай кечирээк болушун мен күтүп аттым да, мындай айлык эмелерди жеткизе албай калбайын деп. Наоборот, тез чыкты, Аллага шүгүр. Мына бүгүн Кудай кааласа сиздер жардамыңыздар менен үйлүү болуп отурабыз. Турак жай жөнүндө айтып кетсең, Одинцоводон алдың, жакынкы күндөрдө мекендештер ал жакта эч ким жашабайт экен. Жакынкы күндөрдө үйүнө барып видео обзор да кылабыз. Негизи кандай кардарлар сделкага бат чыгат? Негизи жакшы кардар же башка кардар деп айтпайбыз, бирок кээ бирки кардарлардын ишинин жүрүшү биз ойлогондон дагы бат өтүп кетет. Ошол эле Жанышты айтсам, аябай одобрениясы дагы бат чыкты. Өзү айтканда, үй тандоого келгенде деле өтө көп тандаган жок. Үйдүн баасы дагы ылайыктуу. Көргөндө деле даже азыр саткандардын таанышың болуп чыкты. Эми карабайсыздар мекендештер, ар кандай ситуациялар болуп калат. Саткандар менен жолугуп, булар дагы сүйлөшкөн экен буга чейин деле. Бир бөлмөлүү турак жайлуу болду да. Канча үй көрдүң негизи? Бир эле турак жай көрдүм. Ошол барып жакты. Себеби ал райондо мен чоңойгом, өскөм. Бүт жакты ошол жерден кылдым десем болот. Үйлөндүк, ошон үчүн ушул жак мага макул келди. Айланасы завод, фабрикалар. Негизи Россияда жүргөнүңө канча жыл болду? Көп болду же? Негизи Россияда жүргөнүмө көп болду. Мурда ошол жактарда жүргөнүм. Кайра Кыргызстанга кеттик, Кыргызстанда жүрдүк. Бул жака дагы үй алам деген оюм жок болчу. Ушу эмелерди карап, ушундай возможность болгондо ушуну пайдаланып калайын деп туруп, оюм өзгөрдү да. Ушу возможностьту пайдаланып, жакшы возможностьтар бар экен бизге. Ошол мекендештер Жаныш айткандай эле, азыр дагы бул дагы мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмү жок, турак жай алса болот. Ал үчүн биздин компания KG недвижимость агенттиги
көмөк көрсөтөт. Первоначальный взносуңуз жок болсо баягы чогултканга дагы негизи убакыт кетет. Мынтип эгерде жакшы кетсе кардардын иши негизи 1 ай бул турак жай алууга нормальный убакыт да. Ушул 1 айдын ичинде биз толук түрдө бүтүрдүк. Үйдө эч ким жашабайт экен. Эми регистрация өткөндөн кийин, акчалары түшкөндөн кийин турак жайга дагы барабыз, сиздерге дагы көргөзөбүз. Жабыш менен сүйлөшкөндө ал жакта жашабай турганын айтты, ал жака дагы квартирант киргизип коет, ал накопление тоже. Аны мисалы үчүн вдруг Кыргызстанга кетем деп пландалып калса, 3 жылдан кийин сатканга мүмкүн. Ставкалар боюнча айтсам, Кыргызстан менен Россиянын жарандарына ставка бирдей. Азыр жаңылыштыкын айтсам, 19-та 25 болду. Биз эч кимден жашырбайбыз, дайыма айтып келебиз. Азыр бир аз ставка бийигирээк, бирок түшүргөн убакытта түшүрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн бул дагы чоң плюс. Себеби эгерде будущем наоборот көтөрүлүп калса, ушул боюнча калат. Алгандан кийин только өзүңүздөрдөн, мисалы үчүн бул өтө чоң сумма алынган жок. Эгерде мотивация болуп баягы максат болсо, албетте муну тез арада кутулганга мүмкүнчүлүк бар. Мекендештер, ошол сиздер дагы турак жай алып аракетин көрсөңүздөр болот. Ал үчүн биздин компания дайыма жардам көргөзүп келет. Биздин офистер Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург жана дагы Новосибирск шаарларында бар. Эгерде сиздин шаарыңызда жок болсо, биз онлайн түрүндө Россиянын бардык аймагында сизге турак жай алып берүүгө жардам көргөзөбүз. Сиздер дагы куттуктап коюңуздар Жанышты. Сиз дагы максат кылып жүрсөңүз, сизге дагы насип кылсын. Ал эми мунун бардыгы документтери, бардыгы подписание болгон, үйдүн документтериге дагы кол коюлду. Буну мен Жанышка берем, тапшырам, баарын түшүндүрүп бердим, эмнеси кандай экенин. Ошол биздин дагы бир ийгиликтүү сделкабыз аяктап бүттү. Сага берип коеюн. Все. Рахмат чоң, Алла ыраазы болсун сиздерден. Ошол мекендештер, кайрылыңыздар, сиздер дагы үйлүү болуңуздар.